Gündün maanilүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку сот документтерди мыйзамсыз тапшырды деген айып менен шайлоо жарышына катталбай калган Кыргызстан партиясы тарапка чечим чыгарды. Бийликчилдеп эсептелген Биримдик партиясынын талапкерлеринин жактоочулары акча таратууну сүйлөшүп жаткан видео чуу жаратты. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо жарышына катышып жаткан партияларга чакырык таштады. Шайлоого бар элек жатып, Кыргызстан партиясы элдин кыжырдануусун пайда кылды. Бүгүн жогорку сот Кыргызстан партиясынын доо арызын карап жаткан. Ал арада 500дөй киши топтолуп, соттон Кыргызстан партиясынын четтетилишин талап кылып жатышты. Митингчилердин пикиринде Кыргызстан шайлоого чейинки даярдыкта, тагыраагы тизме түзүүдө одоно мыйзам бузуучулуктарга барган деп эсептешет. Ошондон улам чогулгандар жогорку соттон БШКнын Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу чечимин канааттандырып берүүсүн талап кылышууда. Mamleketde 30 yıldan beri tanıp gelgen murunku prezidentlerin aslında cügülüp жүрген akmaklar geldi. Hey! Aylanay elim! Baldarınların geleceğini oynamayısınlar mı? Özünlerin takdirlerini oynamayısınlar mı? Silerden bağlar usul bu. Ошол эле учурда Кыргызстан партиясы шайлоого катышсын деген тараптардагы партиянын желеген футболкасын кийишип, жогорку соттун алдын жойлой чыгышты. Эки тараптын ортосунда уруш чыгып кетпеш үчүн укук коргоо кызматкерлери кырдаалды көзөмөлгө алып турду. Жогорку сот 1 сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карады. Жыйынтыгында судья Айнаш Токпаеванын төрагалыгында өткөн соттук коллегия 1 инстанциянын чечимин күчүндө калтырды деп билдирди партия лидери Канатбек Исаев. Жогорку соттун коллегиясы 1 инстанция соттун чечимин күчүнө калтырды. Биз ойлойбуз адилеттүү калыс чечим кабыл алынды. Анткени дагы жолу кайталайбыз. Бул жолу бүгүнкү чейин бир топ жолу бул сөз айтылган. Бир техникалык бир мүчүлүштүн арты менен эң негизги саясий процесстин катышуучу болгон негизги партиялардын бирин четтетип коюу бул мыйзамдарга дагы логикадагы туура келбейт. Шайлоого катышам деп шумулданып жаткан бүтүн Кыргызстан партиясынын дагы абалы жакшы эмес. Буга чейин 10 жыл бою партиянын активдүү мүчөсү болгон Динмухаммед Ыбыраев тизме түзүүдө 5 мыйзам бузуу фактысын БШКга тапшыра турганын Коом пресс маалымат сайты жазып чыкты. Ал эми ЭРК партиясынын төрагасы Турсунбай Бакир уулу бүтүн Кыргызстан партиясынын үстүнөн БШКга кайрылганын, ал арызды жакында БШК жыйынында карала тургандыгын билдирди. Ал эми аталган партиядан талапкер Орузайым Нарматова булардын баарын каралоо катары сыпаттады. Официалдуу гана мүчөлөр, официалдуу гана өзүнүн лидери жооп бергенде гана ишениңиздер. Калган каралоо таарыныштарга көңүл бурбоого чакырат элем. Анткени таарыныштардын артынан өздөрүнүн келечегине балта чаап алган жаштарыбыз дагы болууда. Келгиле жигит бололу. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 31 августта жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулунун бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине байланыштуу жазган арызын карады. Бул тууралуу Азаттыкка Бакир уулу билдирди. Анын сөзүнө караганда, маселе эми Боршайкомдун жыйынында талкууланат. Менин бир эле талабым бар. Жалган жасалган тизмени кабыл албоо жана бүтүн Кыргызстандын курултайында бекитилген талапкерлердин тизмесин алуу. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясы ушуну карап жатат.
БШК Турсунбай Бакир уулунун Бүтүн Кыргызстан партиясына каршы арызын жалпы жыйында качан карай турганы белгисиз. Ал эми партиянын Боршайкомдогу өкүлү Мыктарбек Алымкулов Бакир уулунун дооматтарына жооп берди. Съезд талапкерлердин тизмесин өзгөртө алат. Буга мыйзам жол берет. Мыйзамда талапкерлер кошулат, тизмеден чыгарылат деп жазылган. БШК маселени жалпы жыйында караганы калды. Болгону ушундай чечим бар. Турсунбай Бакир уулу 26 августта Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине байланыштуу арызданган. Анын сөзүнө караганда 19 августта партиянын жыйынында парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмеси бекитилип, ал алдыңкы 15 орундукка кирген. Партиянын жыйынтыгынан кийин 22 орунга жылып, андан соң такыр эле чыгып калган. Мурдагы депутат бул иштин баары аны менен кеңешилбей чечилгенин жана Бүтүн Кыргызстандын жетекчилиги жыйында бекитилген тизмени өзгөртүп, мыйзам бузгандыгын айтып жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул маселе боюнча комментарий берип, Турсунбай Бакир уулу партияга мүчө эмес экенин жана курултайда делегаттагы болбогондугун билдирген. Кыргызстанда 120 мандаттуу жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4 октябрга белгиленген. Президент Сооронбай Жээнбеков бардык саясий партияларды жана жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди үгүт иштеринде мыйзамды так сактоого чакырды. Бул тууралуу ал 1 сентябрда Коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы жыйынында айтканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Саясий күчтөрдүн аракеттери өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулукка залал келтирбеши зарыл. Өзүнүн жеке дымагы үчүн коомдук коопсуздукту коркунучка туш кылууга жана Кыргызстандын элин бөлүп жарууга эч ким жол берилбей тургандыгын эстен чыгарбаш керек, деди Жээнбеков. Президент шайлоочулардын добуштары үчүн күрөштө компроматтарды таратуу, булганыч технологияларды колдонууга эмес, программалардын атаандаштыгына негиздеп өткөрүүгө чакырды. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузууга, шайлоочулардын добушун сатып алуу фактыларына каршы чаралар көрүлөрүн кошумчалады. Президент катары бул мамлекеттин эгемендүүлүгүн, бүтүндүгүн, элдин биримдигин, тынчтыгын сактоо бул менин негизги милдетим. Ошондуктан саясий партияларды, алардын жактоочуларын, командаларын ушу шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө ар кандай мыйзам буруу аракеттерден алыс болууга чакырам. Эгерде мыйзам бузуулар болсо, мыйзамдын чегинде аларга биз бааны беребиз. Андай мүмкүнчүлүк бар. Кыргызда карга карганын көзүн чукубайт деген сөз бар. Интернет тармагында президенттин партиясы деп аталган Биримдик партиясынан депутаттыкка талапкер Улан Бакасов акча таратып жатат деген маалымат соц тармактардын бетин ээлеп жатат. Бирок укук коргоо органдарынын кызматкерлери же БШКнын өкүлдөрү ал видео боюнча териштирүү иштерин жасай элек. Мындан улам күч органдары көрсө дагы көрмөксөн болуп жатабы деген ой өзүнөн өзү жаралат. Мындай болсо Жээнбеков сүйлөй берет, гербен жүрө берет деген жаңы макал жаралып калбайбы? Биз сүйлөштүк, соодалаштык, анан айтты. 500 000 сом мал акчасын алып берем деди. Ким? Ошол улан комбайн алып берип да, комбайн алып десек 500 000 сом мал алып берем деди. Мага 2 күн ичинде эме жоом бериле деди. Эртең менен көчө сүйлөштүк да. 500 000 алып келсем 300 кишиден кем эмес салып берди. Болду, силерден башка эч кетире. 300 балаштар болсо. Кыргызда бир макал бар. Улуу сөздө уят жок. Кечирип коесуздар. Оосурган кыз оосурбаган кыздын бетин тутат болуп, депутаттыкка талапкер Улан Бакасов Чет Нура айылынын башчысын сотко берди. Биримдик партиясы менен шайлоого бараткан ишкер Улан Бакасов интернетке тараган видео боюнча Нарын районунун Чет Нура айыл аймагынын башчысы Азамат Мүсүркановду сотко берди. Бул тууралуу Бакасовдун өкүлү Майрамбек Өмүрбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Улан Болотбекович айыл өкмөт башчысы Азамат Мүсүркановду Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 18 беренесинин 1 пункту боюнча жарандын өзүнүн ар-намысына, кадыр баркына же ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды төгүндөөнү сот аркылуу талап кылуунун негизинде Нарын райондук сотуна арыз менен кайрылды, деди Өмүрбаев.
Мектеп жашындагы кыздар чогуу жүргөн классташын мыкаачылык менен өлтүргөн. Жаңыдан турмуш жолуна аттанган кыздардан мындайды күтпөгөн жергиликтүү эл дүрбөлөңгө түшүп калган. Кандуу окуя өткөн жылдын июнь айында Бош талаада өткөн темир жолдун жээгинде болгон. Маалыматта 17 жаштан жаңы өткөн мектеп окуучулары телефон аркылуу пландаган. Алардын планында сулуу учмак келген классташы болгон жигиттерди каратып жатканынан улам аны жазалагылары келген. Эки кыз план боюнча резина колгап жана айнек бөтөлкөлөрдү сумкаларына толтуруп алышат. Алардын оюндагысын билбеген жабырлануучу кыз алар менен ээн талаага барган. Алгач бири айнек бөтөлкө менен кара кушка чапты. Анан эси ооп жыгылган кызды кур менен муунтуп өлтүрүп, сынган бөтөлкө менен бетке чапкылышкан. Аягында кылмышты жашыруу максатында каза болгон кыздын башына кара полиэтилен баштыгын кийгизип таштап кетишкен. Териштирүү учурунда кыздар атайын өлтүрүшкөнүн мойнуна алып, сөздөрүнүн аягында аны өлтүрүү менен рахат алганын дагы жашырышкан эмес. Президент Сооронбай Жээнбеков мугалимдердин айлыгы ипотека менен турак жай сатып алууга жетпей турганын, ошондуктан алардын маяналарын көтөрүү дагы эле курч маселе боюнча турганын билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы 1 сентябрда Бишкек шаарындагы конуштардын биринде жайгашкан номер 87 орто мектебине барганда айтты. Сооронбай Жээнбековдун сөзү боюнча былтыр мугалимдердин эмгек акысы 30%га чейин көбөйдү. Номер 87 мектептин директору Жаңыл Исанова президентке окуучулардын окуу процессине санарип технологияларын киргизүү жөнүндө айтып берди. Ошондой эле эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен онлайн сабактарды өткөрүш үчүн мектепте түзүлгөн шарттарды көргөздү. Бул силердин кесип, абдан ардактуу кесип, керектүү кесип, кандай заман, кандай коом, кандай мезгил болбосун, эң керектүү кесип бул мугалим кесиби. Силердин кылып аткан ишиңер, жасап аткан ишиңер элге, мамлекетке абдан керектүү кызмат. Биздин балдарыбыз мына азгириштин учурашып отурган балдар, кыздарыбыз менен алар биздин келечегибиз. Жакшы билимдүү, ыймандуу балдар тарбияленсе мектептерден мамлекеттин келечеги дагы абдан кең болот. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.